Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. Урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүн дагы Ибн Хаджар ал-Хайтами рахмеаллаху тааланын китебинен сабагы солуктамакчыбыз. Андан кийинки дагы мусулман пенде сак болууга тийиш болгон эң оор, эң чоң болгон күнөөлөрдүн бирин алып келет. Бул ал-Бухтан. Бул дегенибиз жала жабуу. Бирөөгө жасабаган ишти жасады деп, жалгандан, калптан бир нерсени ойлоп табып, башка бирөөгө доомат коюштук. Ага жала жабып, аны каралоо болуп эсептелинет. Бул шариятыбызда өтө оор, өтө бир шермендеге түшүрө турган күнөөлөрдүн катарында. Мындан мусулман пенде алыс болушу керек. Бул тууралуу аяттарга, хадистерге келе турган болсок, бирөөлөргө жала жапкан адамдар, булар залымдар болот. Эртең кыямат күнүнө бара турган жери, ала турган азабы дозокто болот. Өзгөчө Аллах Таалага жала жаба турган болсо, өзгөчө пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жала жаба турган болсо, өзгөчө бул ислам дининде болбогон нерсени ушул нерсе бар деп айта турган болсо, же болбосо исламды таза кармап жаткан момун аялдарга, момун эркектерге жалгандан бир жала жабып, аларды каралай турган болсо, аларды күнөөкөр кылып туруп элдерге ошол нерсени жаман көргөзө турган болсо, бул кыямат күнүнө бара турган жери, ала турган азабы дозок болот. Аллах Таала бул тууралуу Кур'ан-ы Каримде мындайча баяндайт: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ. Аллах Таалага жала жабуу. Жанагы акыйкат келген кезде аны жалганга чыгарган адамдардан дагы өткөн залым адамдар барбы дейт. Жана кафырлардын, залымдардын бара турган урду бул дозок болот. Аллах Таала башка бирөөлөргө жала жапкандарды кафырларга теңеп атат. Кафырлар бара турган жери тозок. Ошол жерден азап көрүшөт, түгөл азап көрүшөт. Ал эми залымдар, жала жапкандар, бирөөлөргө куру доомат кылгандар, Аллах Таала булар да ошол кафырлар менен бир жерде тозокто азапталат деп бул аятта бизге баяндап берип атат. Демек, урматтуу мусулман тууганым, биз бирөөгө жалгандан жала жабып аткан кезде, бирөөнү болбогон ишин кылды деп туруп каралап жаткан кезибизде, биз ушул Аллах Таала аятын эстейли, эртең кыямат күнүндөгү азапты эстейли. Албетте дозок бул залымдар үчүн, мына ушундай чоң күнөөкөрлөр үчүн гана даярдалган орун болду деп эсептелинет. Андан кийин Аллах Таала башка аяттарында: "Валлазина ю'зуна ал-му'минина вал-му'минати бигайри мактасабу фақад ихтамалу бухтанан ва исман мубина." Момун эркектер менен момун аялдарга күнөөсүз жамандап, аларга жала жапкандар дейт. Мына ушулар чыныгы дооматка жана өтө чоң күнөөгө батышты дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, таза момун эркектерге, таза момун аялдарга булар мындай жүрүшөт, булар мындай жаман кишилер, булар мындай иштерди кылып атат, булар бул жака адамдар жөнөтөт деп жалагандан эч кандай далили жок. Жала жабыштыгыңыз бул өтө оор күнөө экен. Өтө чоң күнөө. İnsan tilin сакташ керек. Эч кандай далили жок эле бирөөлөрдүн атынан сүйлөй бербеш керек. Эртең кыямат күнү барган кезде Аллах Тааланын астында жалгыз туруп ушул нерсеге жооп берет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям башка бир хадистеринде мындай дейт: "Мен закара имраан бишайин лайса фихи я'ибаху бихи хабасаху Аллах фи нари джаханнам hatta ya'ti bi nafazin ma qala fihi." Аси bir adam кылбаган ишти кылды деп жала жаба турган болсо, ошол жаласы менен ошол адамды айыпташ үчүн, ошол адамды бир күнөөкөр кылыш үчүн жалгандан доомат коюп, жалгандан куру доомат айтып айыптай турган болсо, Аллах Таала бул адамды кыямат күнү дозокто азаптайт дейт. Качан ошол бирөөгө койгон жала жапкан нерсесин далилдеп ачыкка чыгармайынча дейт. Ошол нерсени алып келмейинче Аллах Таала муну дозок азабына салып азаптай берет. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз мындан сак болушубуз керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул жала жабууну кыйбаттан дагы жогору турган күнөөгө балаган. Кыйбат бул бир инсанда бар нерсени сүйлөгөн болсоз, кыйбат бул чындыкты айткан болсоз, ал эми доомат бул жалгандан сүйлөө, калптан айтуу.
Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, гыйбат кылгандар кыямат күнүндө алардын тырмактары ушундай темирден узун болот деген. Ошол менен алар беттерин аймап, өздөрүнүн беттерин сыйрып азаптанат деген. Гыйбат кылгандардын ушундай болот деген. Ал эми доомат кылган мындан дагы чоң күнөө. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бирөөгө: "Я Расулуллах, эгерде мен бир адамда бар сыпатты айткан болсом, мен аны гыйбат кылган боломму?" дегенде Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Эгер сен башка бирөөдө бар сыпатты айта турган болсоң, анда сен аны гыйбат кылсың" дейт. Ал эми анда жок сыпатты айта турган болсоң, ал кылбаган эле ишти сен ошону кылды деп башка адамга төңкөй турган болсоң, бул сен ага жала жабыпсың, ага доомат кылсың деп Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам гыйбаттан дагы жогору болгон күнөө деп эсептеген. Жана дагы ошондой эле Аль-Фудайл рахимахуллаху таала айтат, бул гыйбатчылар эң адамдардын жаманы, эң ыйпылас адамдар, эң бузук адамдар. Булардан алыс болуш керек. Булардан сактаныш керек. Ал айтат: "Фи ахири заманин қаумун бахтанун айябун." Акыркы заман болуп калган учурда ушундай адамдар чыгат, бирөөлөргө жалгандан жала жабат. Эптеп бир дүйнө максатка жетиш үчүн, эптеп бирөөнү иштен алыш үчүн, эптеп бирөөнү каралаш үчүн ушундай аларды айыптап, жалгандан куру доомат жабышат дейт. Фахирухум, силер алардан этият болгула, алардан алыстагыла. Фаиннахум ашрарул халк, алар жаралган макулуктардын эң жамандары дейт. Шаррун ашрарун, эң жаман адамдар ушулар дейт. Лайса фи кулубихим нурул ислам, алардын жүрөгүндө исламдын нуру болбойт. Алардын жүрөгүндө ыйман нуру болбойт. Вахум ашрарун ла яртафи лахум илаллахи амалун, алардын жасаган амалдарынын эч бири Аллах таалага көтөрүлүп барбайт. Аллах таала алардын иштерин кабыл кылбайт дейт. Дүние урматтуу мусулман тууганым, бул шариятыбызда өтө оор күнөө экен. Биз мындан сак болуштугубуз керек. Эми биздин жашообузга бул жала жабуу көп аралашып кеткен. Алардын кээ бир мисалдарын эскерип кете турган болсок, албетте бул нерседен сак болуштук үчүн биринчиси башка аялдарга, бирөөнүн аялына, же бирөөнүн күйөөсүнө, же башка бир балага, башка бир кызга бул зына кылыптыр, бул урулук кылыптыр деп ага жала жабыштык. Бул дагы биз жогоруда айткан нерсеге кирип кетет. Же болбосо башка бирөөгө урулукта таңылаштык. Ал урулук кылбаган болсо дагы жаман күмөн кылып эле бул паланда нерсени урдаптыр деп ушинтип элдерге жаман көргөн түштүк. Бирөөгө бир нерсени сүйлөдүңбү, ошол нерсени далилдеп бер. Шариятыбызда эгерде кимдегин бирөөгө жала жапкан болсо, паланча зына кылыптыр деп айыптаган болсо, же паланчанын баласы зынадан төрөлүптүр деп айыптаган болсо, же паланчага сен атаң зынакор деп айыптаган болсо, мына ушул айткан сөзүнө 4 күбө алып келиш керек. 4 күбө алып келе албай турган болсо, анда ошол адамды 80 камчы уруш керек болот шариятыбызда. Бул дүйнөдөгү азап ушундай. 80 камчы урган кезде дагы катуу орутуп уруш керек болот. Эгер 4 күбө алып келе албай турган болсо, ошо айткан ишине мындан сак болуш керек. Андан кийинки болсо бул көбүнчөсү социалдык тармактарда ар кандай бир видеонолордун бир жерге видео тартып алып туруп, анын жарымын интернетке коюп берип, башка бирөө кылбаган ишти кылды деп жала жабып жибериштик. Же болбосо бир жерде өкмөттө иштеген бир кишиге, же бир акимге, же бир молдого, бир мешіттин имамына ал кылбаган иштери ошол жарым жеринен тартып алып, үзүндү видео кылып алып туруп, ошол нерсе менен социалдык тармактарга чыгарып таратыштык. Бул дагы эң чоң жала болуп эсептелинет. Бирөөгө жала жабып аткан адам, сен Аллах Тааладан корк. Бүгүн сен бирөөгө жала жабып аткан болсоң, Аллах Таала эртең сен аркандан аброюңду ачып, сени Аллах Таала коркуп жок кылат. Бул дүйнөдө уят болуп, кор болгон абалда өлөсүң, эгер тооба кылбай турган болсоң. Же болбосо Аллах Таала сени кабырда коркуйт. Кабырдан кийин Аллах Таала андан чыгарып, дозок азабынан коргойт. Аллах Тааладан корк. Бул бирөөлөргө эле жала жабышында. Же болбосо башка бир жамааттарга жала жабыштык. Бул жамаат мындай жамаат, бул жамаат мындай жамаат, бул мындай иштерди кылат, андай иштерди кылат деп кылбаган нерсени эле кылды деп айтыштык. Эч кандай далили жок айтыштык. Бул дагы не? Ушул биз жогорудагы айткан жала жабуунун түрүнө кирип кетет. Же болбосо кошуналардын арасындагы бир кошунасына жала жабыштык. Бул мындай кылыптыр, бул мындай нерсе урдаптыр, мен бул жакта мында байып жатыптыр деп жалгандан эле күмөн кылып туруп, ошол күмөндүн үстүнө сөздөрдү курай бериштик. Бул дагы өтө чоң күнөө болуп эсептелинет.
Өзгөчө ошол кошунанын кызына же болбосо кошунанын уулуна бир алардын колун сурап келген болсо, же бирөөлөр куда түшүп келген болсо, ошол кудаларга жамандап бериштик. Бунун кызы мындай кыз, бул мындай жүргөн кыз, андай мындай жүргөн кыз деп болбогон нерсени айтып бериштик. Же бирөөнүн баласына бул мындай бала да андай бала, мындай кылып жүрөт деп кылбаган нерсенин үчүн кылды деп айтып жибериштик. Жөн эле ушак чыгарып жибериштик. Калыптан эле бир нерсени ойлоп таба бериштик. Бул дагы өтө оор күнөө. Жогоруда айткан жала жабуун түрүнө эсептелет. Андан кийинки болсо бул башка бирөөлөргө жалгандан көрүп өтүштүк. Бирөө кылбаган иштин ушуну кылды, мен көрдүм, уктум деп эле жалгандан көрүп өтүштүк. Зур деп коет муну. Калимат зур бул. Жалгандан көрүп бериштик. Бул дагы шариятыбызда өтө оор күнөө болуп эсептелет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Инна min a'zamil fira an yadda'i rajulun ila ghayri abihi." Эң чоң доомат, эң чоң жала жабы бул бир киши өзүнүн атасынан башка бирөөнү ата деп доомат кылыштыгы дейт. Андан кийин сосон дейт: "Юра айнагу малан ара." Өзү көрбөгөн нерсе менен бул нерсени көрдүм деп ушинтип жалгандан жалгандан жала жабып, аны соттоп жибериштик, же аны каматып жибериштик, же аны дагы башка бир нерсеге тыгып жибериштик, же башка бир штрафка, башка нерсеге киргизип жибериштик. Бул дагы шариятыбызда өтө оор бул күнөө болуп эсептелет. Же болбосо бир мамлекеттик ишти иштеген адамга жала жабыштык. Бул паралап иштейт. Бул жактан мындай иштейт, бул жакта мындай жерди сатып берген, андай кылып берген, мындай кылып берген деп ошо мамлекетте иштеген адамдарды тилге алыштык. Далилиң барбы сүйлө. Ошол нерседе пайда боло турган болсо сүйлө. Эгер далилиң жок боло турган болсо, эгер далилиң болгон болсо, пайда жок боло турган болсо, аны айтып кереги жок. Же гыйбат кылган болосуң, же ага жала жапкан болосуң. Эгерде пайдасы боло турган болсо, өзүнүн керектүү орундарын айтыш керек. Аны коомчулукка алышпай калып, элдерге жалгандан эле бир жаланы чыгарып, жалгандан эле бир отту жагыштык эң оор күнөөлөрдүн катарынан эсептелет. Андай урматтуу мусулман тууганым, сөзүбүздүн аягында эгерде кандай бир сөз уккан болсоңуз, кандай бир ушакка кулагыңыз түшүп калган болсо, анда ошол нерсени тактап туруп андан кийин ошол нерсени сүйлөңүз. Далилдеп тактагандан сүйлөңүз. Аллах Таала Кур'ан Каримде бул нерсеге буйруп, эгерде силерге бир фасык адам кабар алып келип турган болсо дейт, силер аны тасыктагыла деген. Ошол нерсени тасыктабай сүйлөп алып туруп, артынан кийин өкүнүп, кайгырып калбагыла деген. Же бул дүйнөдө, же акыретте ушул нерсенин артынан бир кайгы капага түшүп калып, эртең өкүнүп калбагыла, зыян тартып калбагыла деген. Кандай бир кабар келип, тасыкта аны. Тасыктабастан элдерге жайып жибербе. Пайдалуу болсо айт, пайдасы болбосо ал нерсени айтпа. Далилиң болгон болсо дагы, же өзүнүн тийиштүү жерин айт. Мына ушул менен урматтуу мусулман тууганым, бүгүнкү сабагыбызды кыскача жыйынтыктайбыз. Эми бул сабактын алуучу пайда баарыбыз бирөөгө жала жапкандан этият бололу. Кайсы тармакта болбосун, үй бүлөдө дагы болсун, үй бүлөдө кайненеси келинде, келини кайненесинде, же болсо ошол абысындар арасында кандай нерсе болбосун жала жапкандан алыс бололу. Жалгандан сүйлөгөндөн, калыпта бирдесин ойлоп таап бирөөлөрдү күнөөлөгөндөн, бирөөлөрдү каралагандан этият бололу. Эртең ушул себептүү катуу азапка түшүп калбайлы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткандай, "Мен самата нажа." Ким мунчукпай тилин сактап жүрө турган болсо, ушул адам ийгиликке жетет деген. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.